Саламатсыңарбы? Бүгүн биз кайрадан чечендик өнөр сабагын өтмөкчүбүз. Биздин бүгүнкү темаларыбыз сөздүн табияты, накыл кептер жөнүндө болмокчу. Негизги сабактагы негизги максатыбыз бул сөздүн көп кырдуу табияты жөнүндө сөз кылып, сөздүн табышмактуулугу, деги эле сөздүн адамдын жашоосундагы мааниси, чечендик өнөрдөгү өзгөчөлүгү, орду жөнүндө кеп кылабыз. Мындан сырткары накыл кептер жөнүндө сөз кылып, кыргыз акын жазуучуларынын накыл кептерине токтолмокчубуз. Жана накыл кептерди сабакта кандай пайдалануу керектиги жөнүндө дагы сөз болот. Мына ушул суроолорго жооп табуу үчүн биз кандай адабияттарды пайдалана алабыз? Бул сабактын негизги адабияты болуп, Сулайман Рыспаевдин «Сөз жөнүндө дастан» деген китеби болмокчу. Анткени бул китепте сөздүн табияты өтө жакшы ачылып берилген, түрдүү этюдтар менен ачылып этюд болуп, этюдтар менен ачылып берилген эң сонун китеп болуп эсептелет. Деги эле биз өзүбүздүн сүйлөө өнөрүбүздү, сүйлөө чеберчилигибизди калыптандыруу үчүн мына ушул китепти маани буруп, көңүл коюп окуп чыгуу менен ушул китептен сабак алсак жакшы болот да. Биз бүгүнкү лекциябызда мына ушул китепте сөз жөнүндө берилген этюдтарга сөзсүз түрдө токтолуп өтөбүз. Бул биздин негизги максаттарыбыздан болуп эсептелет. Кийинки адабияттар бул буга чейинки сабактарда дагы негизги адабият катары колдонулуп келген адабияттар. Венера Мусаеванын «Кыргыздын чечендик өнөрүн окутуу» 2013 жылкы китеп. Ошондой эле Октябрь Капалбаевдин 2015 жылы жарык көргөн «Кыргыз элинин чечендик өнөрү» деген китеби. Мындан сырткары «Кеп маданиятынын маселелери» деген китеп Сыртбай Жолдошевич Мусаевдин китеби. Бул биздин сабактын негизги адабияттары деп алдык. Ошондой эле дагы бир ушул негизги адабияттардын катарына дагы бир китеп кошулуп атат. Бул Курманжан Датканын «Насаат кептери» деген китеп. Бул могу китеп. Бул китепти дагы ушул негизги адабиятка кошконубуздун негизги себеби бул ушул китепти менен таанышып чыгуу аркылуу силер бүгүнкү сабактан кийин бериле турган тапшырма, ошондой эле силердин өз алдынча иштөө үчүн силерге берилген тапшырмаларда кантип аткаруунун жолун ушул китептен үйрөнө аласыңар да. Ошондуктан бул китеп дагы негизги адабияттарыбызга кошулду. Эми сөздүн табияты чындыгында көп кырдуу, өтө татаал, табышмактуу болуп эсептелет. Сөз ар бир адамдын жүрүм турумун, деги эле маданиятын көрсөтүүчү бирден бир курал, бирден бир элемент болуп эсептелет. Ошондуктан могу Сыртбай Жолдошев Мусаевдин «Кеп маданиятынын маселелери» деген китебинде жана Сулайман Рыспаевдин «Сөз жөнүндө дастан» деген китебинде мына ушул маани, маңыз өтө терең, түрдүү сүйлөмдөр аркылуу берилет. Негизги ой деги эле ушул сөздүн көп кырдуулугу, сөздүн табышмактуулугу болгону менен ушул эле ойду түрдүү тилдик каражаттар менен, түрдүү сүйлөмдүк курулуштар менен эң сонун берилген. Анда биз алардын айрымдарына токтолуп өтөлү. Сулайман Рыспаевдин китебинен айрым мисалдарды келтирсек, сөз адамдын маданияты. Адамдын сөзү, жүрүм туруму гана анын маданияттуулугун айгинелейт. Адамды адам менен бириктирген сөз, аны ажыраткан да сөз. Сөз билген адам сүйлөсө, ал ырдап турган сыйт. Сөз билген адам таап сүйлөйт, сөз билбеген каап сүйлөйт. Жылуу сүйлөсөң, жылаан илинен чыгат. Өнөр алды кызыл тил. Кызыл тилди сыйлай бил. Сөз өлтүрөт, сөз тирилтет. Ок жарасы бүтөт,
сөз жарасы бүтпөйт. Чындыгында сөз бул улуу тарбиячы. Сөз пикир алышуунун негизги куралы. Сөз аркылуу биз өзүбүздүн ички жан дүйнөбүздү башкаларга ачып бере алабыз. Өзүбүздүн оюбузду башкаларга бере алабыз. Бирок ушул сөздү ойду билдирүү ар кимдин ойду билдирүү деңгээли, мүмкүнчүлүгү ар башкача. Албетте бул берилген бойдон кала турган нерсе эмес. Бул албетте социалдык, коомдук кубулуш болуп эсептелет. Ошондуктан биз өзүбүздүн сүйлөө чеберчилигибизди тарбиялап, калыптандыра алабыз да. Бул сабактын эң негизги максаты дагы мына ушунда болуп эсептелет. Чечендик өнөрдө биз өзүбүздүн сүйлөө чеберчилигибизди калыптандырууга да үйрөнүшүбүз зарыл. Албетте аны калыптандыруунун эң негизги жолу бул ушуга байланыштуу китептер менен таанышып, андагы асыл ой, накыл кептерди өзүбүзгө сиңирүү болуп эсептелет. Мына, андан ары уласак, сөз бул улуу тарбиячы деп берилет. Акылман насаатчы, мыкты мугалим. Ооба, биз буларда айтылган ойлорго ынан албай кое албайбыз. Чынында, жоокердин куралы кылыч, соттун куралы түрмө, ал эми тарбиячынын куралы сөз. Ооба, чындыгында эле биздин эң негизги куралыбыз бул сөз болуп эсептелет. Бүгүнкү заманда, азыркы глобалдашуу заманында дагы өзгөчө бул актуалдуу. Бирден бир биздин негизги куралыбыз сөз гана. Биз чебер сүйлөөгө, туура сүйлөөгө, маданияттуу сүйлөөгө, сөз аркылуу балдардын жан дүйнөсүн өнүктүрүүгө, тарбиялоого үйрөнүшүбүз керек. Анын үчүн биз сөздү багуунун жолун билишибиз керек. Анын жолун бизге кимдер көрсөткөн? Анын жолун бизге чечендер көрсөткөн. Буга чейинки сабакта биз чечендик өнөрдүн тарыхы, байыркы грек чечендик өнөрү, байыркы Рим, Орто Азия, жана Казакстан, ошондой эле кыргыз чечендеринин чечендик өнөрүнүн тарыхы жөнүндө маалыматтарды алып кеткенбиз. Мындан сырткары кыргыздын белгилүү акелери жөнүндө маалыматтарды менен таанышканбыз. Ушул акелердин айткан накыл кептери, негизи сүйлөгөн сөздөрү аркылуу биз өзүбүз тарбиялоого үйрөнүшүбүз керек. Демек, алардын кептери аркылуу биз сөздүн табиятынын көп кырдуулугун, сөздүн ушунчалык таасирдүүлүгүн, кайсы учурда кайсы накыл кебин колдонушубуз керек, ошолорду дагы ойлонуп, өзүбүзгө сиңирип, практикада пайдаланууга үйрөнүшүбүз керек. Демек, бул биздин негизги куралыбыз болуп эсептелет. Бул курал баарынан күчтүү, курч, баарынан өткүр. Сөз кандай болсо, тарбияда ошондой болмокчу деп сөз жөнүндө дастан деген китепте эң сонун берилген. Демек, сөз баарынын башаты да, баарынын натыйжасы да. Сөз адамдын өзүнүн автопортрети. Эл билген аким сөз билген чеченге баш ийиптир. Эл билген акимдин артында бийлиги калбайт, сөз билгендин артында сөзү калат деп бекеринен айтылган эмес. Ал эми сөздүн улуулугун биз ушунчалык чыгармаларды жаратып жаткандыгынан да билебиз. Чындыгында океандай улуу чыгарма болгон Манасты да сөз аркылуу айткан, оозеки айткан. Бүгүнкү күндө кийинки кылымдарда жазмага түшүрүлүп, биз жазмадан окуп келе жатабыз. Манастын деле текстинде чындыгында не деген керемет сөздөр, не деген ыйык сөздөр, не деген ушунчалык куюлушкан көркөм сөздөр берилген. Бекеринен бул Манас эпосу дүйнөдөгү эң көркөм чыгарма, эң көлөмдүү чыгарма деп берилбесе керек.
Чындыгында бул ар бир адамды негизи мындай түшүнүп окуган, сөздү баккан ар бир адамга жага турган, баалай турган чыгарма болуп эсептелет. Демек бул жерде океандай улуу эпос Манас да сөздөн жаралып, сөз бар үчүн жашап келет. Ыйык Куран дагы а дегенде сөздөн башталат. Жамгырдын көнөктөп жааганы да, мөлтүр булактын жылжып акканы да, шамалдын улуганы да, деңиздин албуу толкуну да, жөжөнүн чыйпылдаганы да, жаш көчөттүн бүчүр алганы да, бичинин чимирлип бийлегени да сөз. Сөз түгөнбөйт. Дүйнөдө да түгөнбөйт. Дүйнө да түгөнбөйт. Дүйнөнүн акыры болор, бирок сөздүн акыры болбос деген цитаталар берилген. Бул цитаталарда кандай терең маани, кандай терең ой жаткандыгын өзүңөр туюп билип жаткан чыгарсыңар. Чындыгында бул баары сөз жөнүндө болуп атат. Биз баардык нерсени башка бирөөгө айтууда ошол сөздүн белимектерин терип, деги эле өзүбүздүн лексикалык базабызда бар сөздөрдү терүү аркылуу башкаларга билдире алабыз. Эгерде биз өзүбүздүн лексикалык байлыгыбызды канчалык тереңдетсек, канчалык байытсак, ошончолук биз өзүбүздүн оюбузду таасирдүү берүүгө үйрөнөбүз. Чечендер бекеринен чыккан эмес. Чечендер сөздү баккан, сөздүн гүлүн терген адамдар болгондуктан чечен деген атка конушкан. Бул сабакты үйрөнүүдө биз алардын өмүр жолу менен гана таанышып тим болбостон, алардын накыл кептерин, алардын учкул ойлорун, алган эмес жүрүм турумундагы өзгөчөлүктөрүн дагы өзүбүзгө сиңирүүгө, адамдык баалуулуктарын өзүбүзгө сиңирүүгө үйрөнсөк, ошондо биз аны турмушта пайдалансак, биз сабактын баягы туура пайдаланган болоор элек. Сабак бул жөн гана бирөөнүн өмүр жолу менен таанышып коюу эмес. Сабак бул ошонун биз өзүбүзгө кандайдыр бир жакшы нерселерди алуу болуп эсептелет. Эми биз мунун баарына токтолуп отура албайбыз. Андан ары дагы улантсак. Биз бул жерде кийинки дагы бир слайдыбызга көңүл бурсак, бул жерде сөздүн табиятынын табышмактуулугун кантип түшүндүрө алабыз. Мына ушул тема бул Сулайман Рыспаевдин Сөз жөнүндө дастан деген китебиндеги дагы бир этюд ушундайча аталат. Ошого дагы мен силердин көңүлүңөрдү бурдуруп кетүүнү туура көрдүм. Чындыгында сөз бул деген керемет. Ал кайдан жаралды? Эми каяка чейин өнүгөт? Канчага чейин байыйт? Мунун баары табышмак. Анын жандырмагын эч ким таба албас. Сөз деген керемет адамга гана тиешелүү. Сөздүн түрлөрү болот экен. Сөздүн өңү, түсү болот экен. Сөздүн күчү менен салмагы, даамы менен жыты, табы менен куту боло тургандыгы жөнүндө бул китепте берилет. Эми буларды кантип түшүнсөк болот? Сөздүн өңү деген эмне? Сөздүн өңү өзөгүндө жарыгы бар. Бир эле сөз айтыла түшсө, кабагыңа кар жаап турса да, адам дегендин маңдайы жарк деп ачыла түшөт. Эми кандай сөздүн өңүн кайсы сөздөрдөн биле алабыз? Мисалы, бүгүн гүлдөй ачылып калыпсың десе кандай? Мисалы, деген сөздү бирөөгө айтсак, ал адам жарк дей түшөт. Көңүлү суустартып турган болсо дагы, сөздүн ушунчалык таасири менен кайсыдыр бир ирмемге ал сөзсүз жарый түшөт. Мында сөздүн өңү бар экендигин байкай алабыз. Сөздүн түсү, сөздүн өңү, сөздүн түсү, албетте бул синоним сөздөр. Кээ бир адам бар экен, ичи жарык. Кээ бир адам бар экен, ичи караңгы, орой, кара мүртөс. Көрсө жарык сөз ичи жарык адамдан, кара мүртөс сөз ошо кара мүртөс адамдан чыгат экен деп берилет биздин адабиятыбызда. Демек, мындан биз
эмнени өзүбүзгө сабак кылып ала алабыз? Биз сөздү сөздөп эле сүйлөй бербешибиз керек экен. Мүмкүн болушунча ошол жарык сөздү, жакшы сөздү сүйлөө бул адамдын жашоосун бактылуу кыла турган бирден бир көрсөткүчтөр, элементтер болуп эсептелет. Сөздүн үнү бар деп берилип атат. Ооба, сөздүн үнү да болот. Айтылган кээ бир сөздүн үнү не бир кубулжуган симфониядан угумдуу, не бир сыбызгыган обондон назик, көктөгү ак булага окшогон булуттун да, мамык кебезден да жумшак болот. Андай сөз жүрөктүн дарысы, жанымдын жарымы дегим келет. Дегет бул этюдда. Ооба. Сөз аркылуу биз адамдын жан дүйнөсүн жарыта алабыз дедик. Сөздүн үнү дегенде эмнени дагы түшүнсөк болот. Мисалы, бул жерде дагы эмнелерди биз сабак кылып алышыбыз керек. Биз сүйлөө маданиятында өзүбүздүн дикциябызга да көңүл бурушубуз керек. Мисалы, өзүбүздүн дикциябызга, сүйлөө тонубузга, үнүбүздүн кубулжуганына дагы көңүл бурсак, ошондо биз чечендиктердин туура сүйлөгөндүгүнө да көңүл бура алган болобуз. Өзүбүздү ушул туура сүйлөөгө тарбиялап жаткан болобуз да. Мисалы, сүйлөгөндө кээ бирлер бар, сүйлөп баштаганда жакшы эле үн менен, жакшы эле тон менен баштайт дагы, бирок акырында ал үн жок болуп кетет. Бул кеп маданиятына терс көрүнүш болуп эсептелет. Биз негизи сүйлөгөндө кырдаалга жараша, деги эле биздин аурага жараша, ошондой эле биздин максатыбызга жараша үнүбүздү кубултууга үйрөнүшүбүз керек. Дикциябызды мүмкүн болушунча ошол максатка ылайыктуу пайдаланууга үйрөнүшүбүз керек. Ошондо гана биз сөздү туура пайдалангандардан боло алабыз. Эми бул жерде сөздүн даамы да бар экендиги жөнүндө айтылып атат. Байкаңызчы, кээ бир сөз билген адамдардын сөзү кандай гана ширин угулат. Татынакай элинде менен таттуу тилден жаралып жаткан ар бир табыш балдай таттуу чыгып, андан сөз куралып, сөздөн шурулдай тизилген сүйлөмдөр түзүлүп, ал сүйлөмдөрдөн татынакай айтымдар жаралып, текстер токулат. Андай сөздү укканда бал жутуп жаткансып, ооздун ичи таттууланып, тамшанып аласың дейт. Ооба. Бул эми ар бир нерсени сөз көп кырдуу демекчи, ар бир цитатаны, ар бир айтылган ойду биз көп тарабынан кабыл алсак болот. Бул жерде эми туура бул сөздүн даамы дегенде биз албетте бул даамды билдирген сөздөр биринчи кезекте эске келет. Мисалы эмне десек, таттуу дейбиз, таттуу дейбиз, ачуу дейбиз. Мындан сырткары ошо таттууну туюндурган сөздөрдү колдонсок болот. Мисалы, момпосуй дейбиз, же болбосо торт дейбиз, же беш бармак дейбиз. Булардын өзүнүн аталышы эле таттуу даамды билдиргендиктен даам экендигин туюндурат. Бирок бул жерде биз өтмө маанинде карасак, чындыгында мисалы бул адамдын ошо сүйлөгөн дикциясы менен кошо тандаган сөздөрү кээде адамга, мисалы, ал даамды билдирбесе дагы, ал кандайдыр бир адамга ушундай жакшы даам берет, жакшы таасир калтырат. Ал өзүнчө ошол адамды угуп атып, тамшанып калат. Ошол тамшануунун өзү ошол сөзүнүн ушунчалык шириндиги, балдай таттуулугун туюндурат. Биз чечендик өнөр сабагынан ушундай сүйлөөгө дагы өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Деги эле чечендердин ар бир накыл кебин, ар бир учкул сөзүн өзүбүзгө сиңирип, керектүү учурда пайдаланууга үйрөнүшүбүз керек. Ошондо биз сабактын, деги эле предметтин, курстун максатына жеткен болобуз. Бул жерде ачуу сөз жөнүндө да сөз болуп атат. Эми биз мунун баарын айтууга бул жерде мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт. Силер өзүңөр ушул китепти пайдаланып, таанышып чыгып, силерге берилген тапшырмаларды ушундай слайд менен мүмкүн болушунча туура мындай керектүү жерлерин сиңирип, маңызын сыгып алсаңар, ушул максатка жеткен болор элеңер. Андай эмесе биз андан ары
улантсак, эми бизде кийинки темаларыбыз бул накыл кеп жөнүндө болмокчу. Эми накыл кеп деген эмне? Накыл кеп деген баарыбызга белгилүү. Накыл кеп деген бул макал лакаптарга жакын болгон, тарбиялык максаты, тарбиялык салмагы өтө терең болгон кептерди биз сөздөрдү накыл кеп деп айтабыз. Накыл кептер дегенде ушул акын жазуучулардын, чечендердин, деги эле бир жөнөкөй адамдын деле ушул тарбиялык максатка сугарылган, философиялык ойго сугарылган ойлорун, цитаталарын биз ушул накыл кеп деп айта алабыз. Накыл кептер адамдын дагы, накыл кептер дагы бул турмуштук көп тажрыйбадан келип чыгат. Ушунусу менен накыл кеп менен макал лакаптар бири-бири бир категорияга жакындашып биригет. Демек, элдин накылы бул элдин акылы болуп эсептелет. Анда эмесе биз ушул багыттагы слайдыбызга көңүл буралы. Эми бул жерде ата-бабаларыбыз накыл кептерин айтып, жаш муундарга эскертүү берүү менен тарбиялап келген. Ошону менен катар элибизде сиңип калган ырым, жырым, айрым жөрөлгөлөр азыркыга чейин сакталып келет. Эми биз эмне бул акын жазуучулардын накыл кептерине токтолордон мурда могу жогоруда айтылып кеткен оюбузду бир аз талкуу кылсак, чындыгында бул айтып кеттик, бул накыл кептер баланы тарбиялоодо өзгөчө ролду ойногон кептерден болуп эсептелет. Бул эми берилгенде чыгармалар аркылуу тарбиялайбыз, макал лакаптар аркылуу тарбиялайбыз, учкул ойлор аркылуу тарбиялоо өзгөчө таасирдүү болуп эсептелет. Ошону менен катар ырым-жырымдар деп атат. Эми ырым-жырым дегенде эмнелерди биз эске алабыз? Бул жерде деле тарбиялык максаты өтө жогору болуп эсептелет. Мисалы, баш кийимди жерге койбоо, баш кийимди теппе, сууну ачык калтырба, өзгөчө түндөсү, ар кандай тамак ашты ачык калтырба деген сыяктуу, же күл менен күлдү баспа деген сыяктуу, күл менен шыпырындыны чогуу таштаба деген сыяктуу толтура ырым-жырым камтылган кептерибиз да бар да. Буларды биз накыл кеп деп айтсак да болот. Себеби булар түздөн түз адамды тарбиялоочу, балдарды тарбиялоочу сапаттарга, касиеттерге ээ болот дагы, ушу тарбиялоодо колдонулат. Эми биз мындан сырткары биз акын жазуучулардын чыгармаларын окууда, алардын курулай алардын мазмунун куубастан чыгармаларды окууда, алардан накыл кептерди философиялык ойго, мындай маанилүү, маңыздуу, салмактуу ойго сиңирилген сүйлөмдөргө көңүл буруп окууга үйрөнүшүбүз керек. Ошондо гана биз жакшы көп нерсеге тарбиялана алабыз да. Эми бул жерде мисалы, бул жерде эми дагы эле ырым-жырымдарга тиешелүү болгон акын жазуучулардын ойлору берилиптир. Биз мисалы бул жерде акын Майрамкан Абылкасымова ушул шыпырынды менен күлдү кошо чыгарба дегенге өзүнүн ою берилген. Мисалы, илгертен кыргыз баласы боз үйдө жашап, ашканасы жана очогу бир жерде болгон. Ошол эле жерде тамактанышкан. Энеси кызына таалим тарбия берүүдө адал менен арамды ажыратуу маанисинде үйдү кылдат шыпыртып, шыпырындыны бут баспаган жерге төктүргөн. Себеби ал жерде нандын күкүмү, эт, кесме, калдыктар болушу мүмкүн. Андыктан тамак аштын калдыктарын бут алдына тебелетпей, канаттууларга жем болсун деген мааниде ушундай
сөз колдонулган болуш керек деген өз оюн айтат. Чындыгында бул демек мындан биз шыпырынды менен күлдү кошо чыгарба деген сөз бүгүн дагы актуалдуу экендигин биле алабыз. Негизи бул шыпырынды менен күлдү кошо чыгарба менен жанагы күлдү баспа деген сыяктуу ырым накыл кептер дагы бири-бири менен өтө байланыштуу. Бул гигиеналык жагы дагы, медициналык жагы дагы бар деп ойлоймун. Себеби күлдү басканда бул диний түшүнүгү дагы бар, бирок бул көбүнчө ушул фактыга туура болуп фактылар дагы бар. Мисалы, күлдү баскан учурда ошол күнү чоочуп же болбосо кандайдыр бир ооруп калган учурлар көп болгондугун айтып келишет. Демек, мына ушундан деле биз бул кептер бүгүнкү күндө дагы актуалдуу экендигин биле алабыз да. Бул жерде Антон Семенович Макаренконун накыл кеби берилип атат. Балдарыбыз келечегибиз. Туура тарбияласак бактылуу карлыгыбыз, жаман тарбияласак шуурубуз, көз жашыбыз. Башка адамдар жана өлкө алдында кечирилгис күнөөбүз деп атат. Бул накыл кеп деп эсептейбиз. Башкача айтканда, ушул Антон Семенович Макаренконун ушул сөзү чындыгында өтө салмактуу, тарбиялык, өтө терең салмакка ээ. Бүгүнкү күндө дагы бул актуалдуу жана келечекте дагы актуалдуу боло турган сөздөрдөн болуп эсептелет. Ошондуктан биз буга өзгөчө маани буруп, ушул маани буруп дайыма көңүл чурдоонунда болуш керек. Тартиптин эң мыкты мектеби үй бүлө деген накыл кебине көңүл буралы. Бул накыл кептеги айтылган ойго дагы биз кошулбай кое албайбыз. Чындыгында үй бүлө тартип негизи баланы тарбиялоо үй бүлөдөн башталат, ата-энеден башталат. Демек, накыл кеп деген мына ушундай терең салмакка ээ болгон сөздөр, ойлор, ал жөнөкөй инсандан тартып, акын, жазуучу, белгилүү философтор аркылуу дагы пайда болот, жарата алат. Эми биз бул жерде педагогдордун, философтордун ойлорун бергенбиз. Эми биз мисалы мен эми акырында ошол Курманжан Датканын Насаат кептери деген китепке силерди көңүлүңөрдү бурдургум келип жатат. Мен жогоруда айтып кеттим эмне максатта экендигин. Мындан силерге өз алдынча тапшырмалар берилген. Мисалы, тигил же бул акындын же жазуучунун, чечендин накыл кептери деген. Ошолорду аткарууда силер бир 2-3 эле токтолуп койбостон, мүмкүн болушунча силер ошолорду толугураак тапсаңар, бул бир өзүнчө бир эмгек болуп калмак, урматтуу студенттер. Бул силердин артыңарда балким кичинекей из болоттур. Силердин экинчиден бул силердин ушул илимге, билимге, тарбиялоого кошкон азын-оолак салымыңар болуп калат дейт элем да. Эми бул китепти биз мисалы Төлөгөн Касымбековдун Кел сынган кылыч романдарынын негизинде Курманжан Датканын айткан накыл кептерин жыйнаганбыз. Түзүүчүлөр бул жерде мынакей мен Хидирова Чулпанай жана Кожокулов Токтобай агай. Биз ушул китепти жыйноодо, китепти окуп чыгууда жөн гана окуп чыкпастан ушул накыл кептерине көңүл буруп, Курманжан Датканын накыл кептерин топтоштурганбыз. Натыйжада жыйынтыгында биз ушинтип кичинекей колдонмо кылып жарык басмадан чыгарып койдук. Менимче бул тарбия мугалимдерге, тарбиячыларга гана эмес, кызыккан ата-энелерге дагы өтө керектүү. Жана бул силерге керектүү, силерге болсо ушул бир жол болуп эсептелет. Силердин өз алдынча тапшырмаңарды аткаруунун бир эң бир жакшы эффект бере турган, кийин силерге пайдалуу боло турган
силерге өмүр бою бул жакшы из калтыра турган жолу болот деген ойдомун. Ошондуктан мына ушул китепти силерге көрсөтүп атам. Эми бул жерде эми түздөн түз ушул накылдарына бир аз көңүл буруп кетели. Бул жерде жаш болсо да жакшыга баш кой деп айткан Курманжан Даткай энебиз. Чындыгында биз башчы, ар бир элдин өзүнүн башчысы, ал эмес ар бир топтун, ар бир уюмдун өзүнүн башчысы болот. Биз башчы болгондо сөзсүз түрдө улуу адам башчы болуш керек деген ойдон алыс болушубуз керек дагы. Ошол башчы боло ала турган, ошол элди жакшы жашоого баштай ала турган, жакшы нерсеге багыттай ала турган адамды башчы кылуу керектигин бул накыл кептен туя алабыз. Бириңден бириң сөз талашпа. Жамандыкка жакшылык менен жооп бер. Ынтымактуу болгула. Бириңдин жакшылыгыңда да, жамандыгыңда да баарың бирдей тур. Күч сынашып да белдешпе. Күрөшкөн соң жакалашкандын ортосу бир кадам. Не деген накыл сөздөр. Чындыгында булардын артында кандай турмуштук тажрыйба бар болуп турат. Жана бул тарбиялык максатта колдонулат. Көңүлүңдө терс ой жүргөнүн өз кылып уялт, жакын тартып көңүлүн агар. Колуңдан иш келсе, кең болмок абзел. Бир түркүн адамзаада бар, көрө албас. Теңирим анын колунан келерин чактоо кылып, акалуусун, алкымын өтө чоң кылып куураткан. Кара жанын карыштап колунан келбес, алы жетпес ишке жулунат. Теңирим буйрунбаган соң эптей албай жыгылат. А бирөөнүн колунан иш келсе, айткан сөзү эп келсе, Кудай куураткан ага алайып көз артат. Атаандашат, өтө албайт. Анан алдастап жамандык издейт. Ошол бирөө анын шыбагасын, энчисин бөөдө алып койгон таризде. Биз мына ушундай нерселерге жол бербешибиз керек. Бул накыл кептерди биз тарбиялык максатта пайдаланышыбыз зарыл. Көп жолугар мындайлар. Чоочубагыла. Көрө албастын көзүнө өзүнөн өзү көр топуракты кылат. Байкамаксаң бул. Ал ит болуп каба албайт, ат болуп тебе албайт, маржылан болуп чага албайт дейт. Бир түркүн адамзаада бар, келиң менен кошо келет. Кабагың жаркылдатып, коюңду союп, казаныңды асып, көңүлүңдү жамдап багыңа, табагыңа кошулат. А кеткетиң байкалып, башыңа кара булут айлана баштаган чакта аны таламандын тал түшүндө сыйпаласаң таппайсың. Бир убакта тээ башка күн тийген жакта башка бирөөнүн күйүп турган отуна алаканын кактап, аны баягы сени мактаган сөз менен мактап, сени ушактап, анын жылуу күнүнө суу канатын жайып курганып, жан багып отурганын көзүң чалат. Мындайдын келгенине кубанба да, кеткенине кайгырба. Мындайды ошон үчүн күн тийген жердин чоросу дейт. Ага көк теңирим көк жал бөрүнүн артынан ээрчиген жорунун, кузгундун, карганын күнүн берип койгон, дейт Курманжан Даткай энебиз. Мунун баары Келке романынан алынган. Курманжан Датканын сөзү катары берилген алар. Эми бул жерде дегеле Курманжан Датканын не деген накыл кептери берилген. Мен силерге сунуштайт элем ушундай китептерди көбүрөөк окууга. Эми бул китепти дагы окуп чыгасыңар, кызыгып окуп чыгасыңар деген ойдомун. Бул PDF файл менен AVN порталга жүктөлгөн, окусаңар болот. Интернетке дагы мүмкүн болсо жүктөп коебуз, бирок интернет сайтка бул жүктөлө элек. Эми балдар, биздин негизги темаларыбыз мына ушулар болду. Дагы эми бизде жанагы дагы бир темабыз калды эле. Бул кантип ушул накыл кептерди биз сабакта пайдалансак болот деген темабызга көңүл бурсак,
Эми сабакта биз накыл кеп, макал лакаптарды түрдүү пайдалануунун түрдүү жолдорун билебиз. Мисалы, бул жерде оюн түрүндө берилет. Мисалы, тапкан тапалак деп көп чекит коюлуп жатат. Бул жерде абийир тапса баласы атасына эмне конот? Такпы, бакпы, атпы, мактообу? Кийинкисин абийириңди жашыңдан. Ал өзүңөр табасыңар. Топтоо сакта, такта жогот. Адал эмгек, астыңа ат, үстүңө эмне? Адам менен адам. Мен бул жерде айтып койдум, өзүңөр табышыңар керек эле. Андан ары адам эмнеси менен, адам эмнеси ичинде, мал эмнеси дышында делет. Бул жерде калганын өзү табыш керек. Эми дагы бир кийинки мисалдарга көңүл бурсак, мисалы, накыл деген сөздүн өзүнөн канча сөз чыгара аласыңар? Башкача айтканда, ушул накыл деген сөздү дөгү катышкан тыбыштарды пайдаланып канча сөз түзүүгө болот? Мисалы, биз муну сабакта пайдаланганбыз. Эл аралык Кувейт университетинин студенттери менен пайдаланганыбыз. Ошондо биз моундай жоопторду тапканбыз. Акыл, нак, кыл, кал, кан, ак, ал, акы, ынак, лак деген сыяктуу сөздөр. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Саламатта болгула. Силерге тапшырма лекцияларды окуйсуңар. Лекциялар АВМ порталына жүктөлөт. Жана тапшырмаларды силерге АВМ порталынан берилген жанагы накыл кептерди ар бириңерге өз-өзүнчө автор бөлүнүп берилген. Мисалы, бирөөңө Мойтаке, бирөөңө Калыгулбай уулу, бирөөңөргө Чыңгыз Айтматовдун накыл кептери, дагы бирөөңөргө башка Түгөлбай Сыдыкбековдун накыл кептери деген сыяктуу темалар бөлүштүрүлүп берилген. Силерди бул тапшырмаларды аткарууда силерге мен ийгилик каалайм. Саламатта болгула.